Денесине 18 жолу бычак, башына 2 ок жеп, ырайымсыздык менен өлтүрүлгөн Кубанычбек Жумабаевдин жакындары шектүүлөрдүн бирин кое берүү аракеттери болуп жатканын билдиришти. 25 жаштагы Кубанычбек Жумабаев Жайыл районунун Калинин айылында 2015 жылдын 9 майында каза тапкан. Ал күнү майрамга байланыштуу достору менен кафеде болгон. Андан кийин Кубанычбектин үйүнө жакын жерге келгенде 4 жигит пайда болуп, аны мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Жарадар үйүнүн жанына жетип жыгылган. Жакындары аны ооруканага алып бараткан жолдо көз жумган. Экспертизанын жыйынтыгы сокку 4 бычактан болгонун далилдеген. Окуядан 5 жыл өткөндөн кийин милиция шектүүлөр Чыңгыз менен Толкунду кармаган. Тергөө Чыңгыз киши өлтүрүүгө, ал эми Толкун жаап жашырууга шектелип жатканын билдирет. Ал эми киши колдуу болгон Кубанычбектин апасы дал ошол Толкун уулун өлтүргөн деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн пресс-конференцияда билдирди. Да, одного, когда 3 марта, который... Күнөөлүүлөрдүн бирин өткөн жылдын 3 мартында, экинчисин 23 майда таластан кармашты. Биринчиси адам өлтүрүү беренеси боюнча тергелип жатат. Ал эми тергөө иштеринин жүрүшүндө күбөлөрдүн билдирүүсүнө карабай, экинчисинин беренесин 339га өзгөртүп, кылмышты жаап жашырууга күнөөлөп жатышат. Ошондуктан мен тергөөчүгө ишенбейм. Кандай мотивдин негизинде беренени өзгөрткөнүн биле албай турабыз. Белгисиз себептерден улам 25 жашында киши колдуу болгон баланын апасы ишти кошумча тергөөгө жиберүүнү суранат. Толкунбек у нас сейчас выйдет. Толкунбекти Жайыл райондук соту эркиндикке кое берип салышат деп кооптонуп жатабыз. Анткени анын беренеси жеңил. Кылмыш ишке тиешеси бар дагы 2 жаран дагы деле кармала элек. Жабырлануучу тараптын жактоочусу Эльмира Чортонова тергөө органдары, прокуратура жана судья тарабынан мыйзамсыз аракеттер болуп жатканын маалымдады. В ходе судебного разбирательства было доказано... Соттук териштирүүнүн алкагында Кубанычбекке ок чыгарган Толкунбек экени далилденген болчу. Буга карабай прокурордун жардамчысы бул кылмыш ишин кайра карап чыгуу үчүн сотко өтүнүч кат берген жок. Азыркы кылмыш жаза кодексине ылайык сураныч катты мамлекеттик айыптоочу гана бере алат. Прокурор, тергөө кызматкерлери жана кылмышкерлер менен атайын келишип алышкан болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Жумабаевдардын үй бүлөсү өлкөнүн башкы прокуроруна кайрылып, бул ишти жана мамлекеттик айыптоочунун аракетсиздигин жеке көзөмөлүнө алуусун өтүнүшөт.